Биз эмне үчүн бул балдардын тарткан сүрөттөрү эмне түшүнөрүн деген китепти эмне үчүн котордук? Бул негизи эле биз балабызга тарбия берерден мурун ал бала эмнеге жөндөмдүү, эмнеге жөндөмсүз, эмнени каалайт, кандай нерселерди кыялданат, эмнени айткысы келет. Ошону бир гана баягы алыкул, мен калп айтпайм, ырларыма деп алыкул айткандай, бала дагы сүрөттөргө эч качан калп айтпайт экен. Болгонун болгондой уялбай жазат экен. Бул илимий изилдөөлөрдүн негизинде келип чыккан тыянак. Анан мисалы бала атасынан уялышы мүмкүн. Биз ойлошубуз мүмкүн. Ата-эне баламды мен жакшы көрөм, мага балам мындай ачык бүт баарын айтат деп. Жок, биз аябай чоң жаңылышат экенбиз, анткени бала келе айтпай коюшу мүмкүн, уялышы мүмкүн, тартынышы мүмкүн. А бирок ошо сүрөтүндө калп айтпагандыктан биз балабызды келечегин ойлосок, балабыздын жакшы бала болушун кааласак, өлкөнүн келечеги балдар, жаштар келечекти кургубуз келсе, ошол өзүбүздүн үй-бүлөдөн, өзүбүздүн балдардан баштасак болот. Бирок баягы коомдо аябай жаман нерсе сиңип кетти. Сын айтуу, акыл үйрөтүү. Бирок ал балабызга деле болушу мүмкүн алмаган. Ошондуктан келиңиз урматтуу китепкөйлөр, ата-энелер, калай калп деп биз ушул китепти атайын тандап алдык. Балабызга багыт көрсөтөрдөн мурун балабызды тааныйлы. Комузга койдум колумду, кооздоп баштайм оюмда. Бүгүн китептин чыккан күн экен, көргөндөй болдум сонунда. Угуп прести баштайсыз, булуттуу жолдон качпайсыз, Кудайым шыдыр кылсын дой жолуңду. Бүгүн жакшы адамдар курчаптыр оңумду жана солумду. Чыккан китебим куттуу болсун байке бай, куттуктап жүрдүм гана кей бир жолу шатыратчы колумду. Биздин жан дүйнөбүздү толтура турган, анан сулуулукту көргөнгө үйрөтө турган китептердин бири. Китептин өзгөчөлүгү эмнеде? Мага эмнеси жакты бул китеп. Мен бул жерде өзүмчө дагы атайын китепке карата өзүмдүн пикиримди берген китептин артында. Кимдер алган болсо карап окуп койсоңуз да болот. Искусство деген эмне? Жалпы жөнөкөй тил менен түшүндүрүп, эч кандай илимий тил жок деген искусство эмне бул? Жан дүйнөнүн азыгы дегенде башында кичинекей келип атат. Искусство менен баланы жөндөп берип атат. Анан андан дагы эң жакшы жери, ийин жагын карасаңыздар, балдардын сүрөтүн берет. Балдардын сүрөтүн коет дагы, анан ошого түшүндүрмө берип атат. Анализ берип атат. Ушул сүрөттөгү баланын жан дүйнөсү кандай? Эмне өзгөчөлүгү бар? Эмнеден кыйналып атат? Эмнени айткысы келип атат? Ал бала үйдө ата-энеси менен мамилеси кандай? Бир туугандар менен мамилеси кандай мынакей? Ушунун өзү, анан дагы бир жерде 7 жаштагы кыз менен 8 жаштагы кыздын тарткан үйлөрү салыштырыпты да. Окшош эле тарткан, бирөө бояган эмес, мындай бирдей көлөмдө. Айырмасы эмнеде деген? Ушунун өзү, могу китепти артыкчылык ошондо, муну мындай бир адистин кеңешине муктаж болбой эле, жөнөкөй эле ата-эне алып алып, китепти окуп, анан баласы менен ошол аркылуу иштесе болот да. Баласына сүрөт тарттырып алып туруп эле, тарттырып туруп. Анан ушул китептин ичинде берилген нерселерди менен карай койсо болот. Bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmiştir. Sorusu olan arkadaşlar varsa aynı kitaptan sonra kitaptan başka bir şeyler olabilir. Kitapti men algaç көргөндө түркчөсүн көрдүм эле. Бул баламды пандемия башталганга чейин Түркияга алып барып болгон. Ошондо эле бир чамадан китептерин жыйнап берген педагогдор. Жакшы көп терең түшүнбөсөм дагы чок деңиз ичим барастап, анан ошондо бир оюма кетти эле, биринчи кармаган китептерим ушул болду эле, ушуну ким уктурар экен, кыргыз ата-энелерине жетсе жакшы болот эле деген бир оюм бар эле. Абдан сүйүндүм. Китеп жарыкка чыга элек эле Facebook'тан көрүп.